Шунда камера тарпасам, ата жұрт сүйлөдү, ата жұрттан кийин алып баруучу тамада бийлеп чыгыңыздар, кыз тарап деп айтты. Кыз тарап чыкты, эки аксакал сүйлөдү. Эки аксакалдан кийин эле ошол 50 менен 60 ортосунда бир эже деди. Чачын бияка сарыга боёгон, шымаланган. Микрофонду алып туруп ровно 22 мүнөт сүйлөгөн экен. 22. Не деп? Кат сүйлөп турганда 22. Кыз жаман эмес, барган жер жаман. Мынча дипломдун ээси, бир талча сүзсө тарынбагыла. Анан тамада коюңуз, адептен чыгып кетпеле эжеке десе, аны түртүп коюпту, окатын кыл деп. Анан бир туугандары микрофонду алса эч кимге берип, кыскасы 22 мүнөт баягы аял теке берилет да. Бир көзү кашая турган болсо күйөө бала, акыбал келет сага депчи, смотри дейт. Ошондо болгону кайтып берейин, урматтуу көрүүчүлөр, баягы жигит жээк менен басып келип, микрофонду алып туруп, төрдү карап туруп, бодимде отурган немеси дагы. Талак, талак, талак деп 3 жолу кыйкырды. Чымындын үнү да болбой калды дейт. 300 киши дың болуп калды дейт. Мынакей. Болгон окуя. Болгон окуя. Көпкө чейин ойлонуп турду дагы, элдин баары жыйналып, вата да кылышкан жок дейт. Акырын жээк менен кудалар тарап чыгып кетти. Баягы аялды ишке чыгып сабап жатып калышты дейт, өзүнүн туугандары. Өзөктөн чыккан жат жаман. Душман алыстан эмес, жакыныңан изде дейт. Бул көрө албастык наадандык. Көрдүң, ошондо баланын атасы эмне деп айткан? Уулум, ушул жерден кандай акыбал болот деп күттүм эле, сен эркектик кылдың. Кара жерге келсин, кеткен чыгым расход союлган 2 жылкы, 300 киши 2 жылкы союлат, 2 уча тартылат да. Ой, Кудайга койдум. Жет атаңда болгон эмес, намыстуу эркек экенсиң, уулум, азаматсың деп туруп атасы. Мындай кереги жок бизге депчи.